Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Саламатсыздар, урматтуу агайын туугандар. Мен Акатов Марат, Балык шаарынын тургунумун. Биз азыр Кызыл Омпол уран кени казылган жерде турабыз. Ошол жерге баягы өкмөттүн буйругу менен мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Ошол комиссия ушул жерди рекультивация кылып, жаап, мурдагы жер кыртыштарын калыбына келтириши керек эле. Эчтеке кылган жок. Пока буна көрүп, өзүңүздөр көрүп тургандай эчтеке кылын элек. Кылган жок. Ошол комиссиянын мен мүчөсүмүн. Буга чейин уже кечээки күн менен 4 отурум болду. Ошол премьер-министр түзгөн кол астындагы министрлердин көпчүлүгү комиссияга келбей, өз иштерин кылган жок, кворум болгон жок. Иш пландары менен кечээ тааныштырылды чала улада. Анан бул калыбына келтириле элек. Бул комиссиянын ишин контролдоп же болбосо ошого бир жардам бер деп ушу сыймыгинимди чакыргам. Бул сыймыгиним дагы бир колго ош кылып ушу жерди бир жаптырганга бир аракет кылып берсе деп. Анан Баштан баштап эле уранга каршы чыгып келатабыз. Баштан баштап эле үстүнө барып келдик. Аякта эмне деген бассейндер турат уже испорченный суу мененчи. Аяктан мал ичип атат ал сууну. Мына монча жерди казып кетиптир. Шамалын карагылачы, шамалды карагылачы. Могу шамал прямой көлүгү эле. Тияктын бүт баары ачык экен, аңырайып эле. Могу мисалы могулар ачылып турган могулар, мунун баарында уран бар экен. Мисалы могу топурактын баарында уран бар экен. Могу топурактын баарында уран бар экен. Маяктачы, мунун баары шамал учуп атпайбы? Анан мына 4 жолу комиссия болду дейт. Бир да жолу кворум болгон жок дейт. Байкем мүчөсү толук келишпейт. 3 тең төрагасы бар дейт. Эч кимиси палец не стучат дейт. Маякты уже жабыш керек эле да. Зачем комиссию создавать? Мунун комиссиясы жок эле жабыш керек. Надо лицензию отобрать надо просто. И маякта иск бериш керек. Экологический иск бериш керек. Анан Отунбаевага рахмат. Атамбаевка рахмат ушундайды. 6 лицензия бергениңерге. 10-жылдан бери. 10-жылдан бери. Отунбаева менен Атамбаевдин эмеси бүт бар. Ушуга келип мына убагында берилген ушунун баары. Анан баары периште болбосун. Баары тим эле мындай болбосун. Вот это экологическая катастрофа это преступление. Муну деген караш керек. Мына комиссия вообще иштебейт дейт. Комиссия мына байкем айтат, тигилерге эле жан тартып атат дейт. Тигилерге эле жан тартып атат дейт. Буну алып чыгып кетсе жакшы болот да, анан бияка иш берет да, анан комиссияларды сатып алып атат дейт. Комиссиянын мүчөлөрү уже мага против болуп калды дейт. Комиссиянын курамында жалаң ушу уран кенинде иштеген балдарды кийирип алыптыр да. Кечээ биз ушул 11-июнда өткөн комиссиянын отурумунда жалаң ошол Евразияны колдогон адамдардын көбү бартыр. Биз элдер тараптан азыраак киши баргандыктан бизди баягыдай эле дагы мурдагыдай талашып, эмне дагы ойлору менен ушундай кылып атышат белгисиз. Жанагынтип күзүндө кайра иштетебиз деп ар кандай ушактар таратып атат чындыгында эле. Элдин арасында нааразычылык ого өтөр күчөп атат. Элдин арасында ушундай ишенич жок болуп атат. Ошон үчүн могу жогорку кеңеш эртерээк мыйзам долбоорун кабыл алып, өткөрүп, президентибиз кол коюп берсе, анан ишенбесек азыр биз эч кимге ишенбей калдык. Бийликтерге да ишенбейбиз. Комиссиянын ишине вообще ишенбейм дейт. Өзү мүчө. Бүт баары не в пользу народа иштелип атат дейт да. Уже билинип калды дейт. Комиссиянын көп кыргыз балдар мүчөлөр уже мага против болуп калды дейт. Мага уже акырдан эметип атат дейт. Продажный болбойлучу. Продажный болбойлучу. Буякта деген уран, бул деген кум төрдөн жаман нерсе бул деген. Мына маяк 120 микрорентген час дейт. Бу жерге ушундай 200 деп атасызбы тиги үстү, Ал чайкаган жери, ураган чайкаган жери 200 микрорентген часка чейин болчу. Ал жеринен бузуп кетти. Мына момнун баарын талкуулап кетти. Буякта мына шамал кандай болуп атат.
мына чаңы тияка кетет ме? Ооба. Болбойт да мындай.